Эч ким сөз кылгысы келбеген бир чындык бар. Ал президент Садыр Жапаровдун татаал жолду тандап алгандыгы. Эл түп көтөрүлүп келип такка отургузса, бир ай өтпөй мен шайлоо өткөрүп, мыйзам жолу менен президенттикке келем деп тактан түшүп алганы. Президент болгусу келгендердин баарына шарт түзүп мүмкүнчүлүк бергени. 3 ай тирешип тытышып ар кандай каралоо, жакалоолорго чыдап жүгүрүп жүрүп, анан барып президент болгону. Андан соң өз партиясы тарапташтарын биз калыс бололу, эл күмөн санабасын деп таратып салганы. Эми мына жыйынтыгында эскисинин дагы жаңысынын дагы акчасы бары жогунун да мүмкүнчүлүгү бирдей. Эл добушун берсе, ак үйдөн кош келдиңиз деп тосуп алат. Эл добушун бербесе, бийликти сагалап, бутка чалынбай оокатыңды кыл. Эбегейсиз бийлик менен шанс колуна тийсе дагы сугалактап жулкунбай баарына тегиз карап берди. Жок дегенде ушул кадамына кол чаап азамат деп айткан жок оппоненттери. А бирок жылдар өтөт, убакыт сааты келгенде бул кадам, ушул чечимдер даңазаланат, айтылат, жакшылап ойлонуп, калыс карап себеп салган адамга. Президенттин баардык кадамы алдын ала терең ойлонуп, анализделген кадамдар. Мурдунун учунан алысты көрө албагандар гана байкаган жок аны. Бир мамлекеттин мыйзамы өзгөргөн соң ар бир жарлык кабыл алынып, жаңы структура түзүлүп кол коюлгуча ансыз да 1 жыл убакыт керектелмек. Ошол 1 жыл ичинде Садыр Жапаров мен кыйынмын, мен кыйратам дегендердин баарына кызмат берип көрдү. Сындан өткөрүп көрдү. Буга чейин ар бир иштен алынган министр жөн эле алынып калган жок, ар биринин элге жар салынбаган. Себеби көшөгө артында ошол кыска мөөнөттөгү кылыгы бар. Абийирин ачпайын деп гана тынч бошотуп коюп жатат. Апакай болуп турса эле бошотуп койсунчу. Эмгиче аларың аянтты башына кийип алат эле. Сырдуу жылмайып гана кыңк дей албай кетишти го баары. Демек, ооба, эл билбей эле койгону дурус деген мандемдери бар. Менимче азыркы түзүлгөн структурадагы жаңы шайлангандардан дагы 4-5 шайлоодон кийин ыргыйт. Албетте, тиги эрге кыйшык отургандары, анан барып кийинки бекиген министрлер жана жаңы шайланып келген 7-чакырылыштын депутаттары менен гана президент чыныгы алдын ала пландап алган ишине киришет. Эсиңерде болсо, кайсы бир интервьюсунда Садыр Жапаров айткан эле: биз күз айларынын аягы жаңы жылга чейин саясат менен алек болобуз. Мыйзам алмашат, жаңы мыйзамдар кабыл алынат, структура алмашат, шайлоолор өтөт. Анан барып жаңы жылдан баштап кайнаган иш башталат деген эле. Ушундай достор. Чындык мына ушундай. 1 жыл бою иргеп алды. Ким кандай иштеди, ким калп эле кыйкыра берет. Эми дагы бир 4-5 куру кыйкырыкты жолуна салып алса, шайлоону тынч өткөрүп алса, ал анан көрүп алгыла. Кызыктар алдыда. Камчыбек Ташиевди да жанына алып алгандыгы бекерден эмес, анткени өкмөттө жылып басып, президенттин атын сатып, далай былыктарды былгытып, элге жаман көрсөтүп жойлогондор арбын эле. Жым эле басыла түшкөн чыгаар азыр ошолор. Бактыгүл Иманбек кызы. Абдуразаков Кыргызстан Талибанды кандай шартта тааный турганын билдирди. Москвада Ооганстан боюнча Москва форматында сүйлөшүүлөр өтүп жатат. Ага региондогу 10 мамлекеттин делегациясы, анын ичинде Талибан кыймылынын өкүлдөрү катышууда. Сүйлөшүүлөргө Кыргызстандын атынан Тышкы иштер министрлигинин 4-саясий департаментинин директору Авазбек Абдуразаков катышууда. Бул тууралуу Спутник Ооганстан агенттигинин Telegram каналына жарыяланган билдирүүдө айтылган. Абдуразаков Кыргызстан талиптердин бийлигин таануу маселесинде буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясынын алкагында иш алып бараарын билдирди. Биз Ооганстандын жаңы бийлигинин изоляциясын конструктивдүү эмес деп эсептейбиз. Борбордук Азия биздин жалпы үйүбүз, биз баарыбыз анда тынчтыкта жашоону каалайбыз деп билдирди ал. Булак Кejі Чекет, Евразия Today Чекит.ру. Бишкек ТЭЦин иштете турган казакстандык компания туурасында эмне белгилүү? Бишкектин стратегиялык маанидеги жылуулук электр борборуна көмүр ташып келип жана буу казандарын иштете турган Hampton Resource Limited компаниясы тууралуу маалыматты Спутник Кыргызстандын маалыматынан окуңуздар. ЖММКда Кыргызстандын министрлер кабинети электр станциялары ишканасын Бишкек жэбине көмүр ташып келүү, буу казандарын жана башка жабдууларын карап иштетүү үчүн Hampton Resource Limited жеке компаниясы менен келишим түзүүгө милдеттендирилди деген маалымат тараган. Анда компания тейлегенге жээптеги 15 буу казандын жана комплектилөөчү башка жабдуулардын берилери айтылган. Депутат Наталья Никитенко Facebook баракчасына министрлер кабинети бул боюнча расмий документтин тагыраагы буйругун жарыялаган.
Ал белгисиз компания Кыргызстандын стратегиялык маанидеги ишканасын кайдан жүрүү иштетип тейлеп калаарына кызыккан. Спутник редакциясы бул компания туурасында билип көрүүнү чечти. Бул компания туурасында Кыргызстандын маалымат айдыңында жыл башында январь айынын аягында сөз болгон. Анда кыргыз өкмөтүнө бул ишкана өлкөнүн энергетикалык системасын өнүктүрүү жөнүндө долбоорун сунуштаган. Тагыраагы республикадагы бардык электр станциялары менен буу казандарды байытылган жергиликтүү көмүр менен иштей тургандай кылуу керек деген сунушун айткан. Балыкчы Кара Кече Миң Куш темир жолун этап менен электрлешип курууну жана болгон буу казандардын баасында мени жээп киргизүүнү айткан. 2021 жылдын аягында бул компаниянын өкүлдөрү менен вице-премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан Равшан Сабиров жолуккан. Ошол кезде өкмөттүн маалымат кызматы компаниянын жетекчиси Карина Авдеева экендигин билдирип, фирма Казакстандагы Караганда Тоо Эксимартис көмүр компаниясынын туунду ишканасы экендиги маалымдалган. Компаниянын директору Карина Авдеева сунуштаган бет ачарын Эксимартис жана Hampton Resource Limit директорлор кеңешинин мүчөсү Адамкулов өткөрдү деп кабарланган өкмөттүн маалымат кызматы. Эксимартис сайтында алар көмүрдү сатып алып иштетип, кара алтындын баалуу сортторун кайра сатуу менен алектенери продукциясын чет жактарга жана Казакстандын ички рыногуна соодалай турганы жазылган. Ал эми ачык маалымат булактарында бул компания тууралуу маалымат өтө аз. Мындай аталыштагы компаниянын Лондондо жайгашканы айтылган. Расмий сайтында көмүр боюнча дүйнөлүк рынокто 1998 жылдан бери келе жаткандыгы жазылып турат. Андагы маалыматтарга таянсак, Казакстанда Батыр, Кировская жана Западная көмүр шахталарын иштетет. Мындан сырткары Караганда жана номер 38 деп аталган көмүр байыткан фабрикалары бар. Сайтка үңүлө келгенде компаниянын өнөктөшү Магнитогорск металлургиялык комбинаты, Евраз деп аталган эл аралык кен казуучу компания, дүйнөдөгү ири көмүр трейдери Карбоан жана ири металлургиялык Аркелор Металл компаниясы деп жазылат. Сайтта окурмандар үчүн кызык боло турган мындан башка маалымат жок. Булак Спутник чекитке ийже. Өкмөт 5 жылда өлкөнүн энергетикалык коопсуздукка жетээрин убадалады. Алиевдин айтымында энергетика сектору Советтер Союзундагы запасты колдонуп келе жатат. Негизги жабдуулардын 60-70% эскирген. Кыргызстан 5 жылдын аралыгында энергетикалык коопсуздукка жетишет. Бул туурасында министрлер кабинетинин орун басары Азиз Алиев парламентте билдирди. Учурда депутаттар аткаруу бийлигинин күз-кыш мезгилине даярдыгы тууралуу маалымат угуп жатат. Алиевдин айтымында энергетика сектору Советтер Союзундагы запасты колдонуп келе жатат. Негизги жабдуулардын 60-70% эскирди. Мындай жол менен кете берүү жалпы энергетиканы жоготуп алуу коркунучуна кептейт. Учурда энергетика тармагынын карызы 130 миллиард сомдон ашат. Бул маселени чечүү үчүн орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекиттик. Анын негизинде 5 жылдын аралыгында тарифтер электр кубатынын өздүк наркына жеткирилет. Бул саясат максатына жетсе, жогорку деңгээлдеги энергетика менен коомчулукту камсыздоого шарт түзүлөт. Азыр ички жана сырттан келген инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, деди Алиев. Ошондой эле ал нарын Камбарата 1-2 Көкөмерен суу самыры жогорку нарын ГЭС каскадтарын ишке киргизүү планын кошумчалады. Аны менен катар күндөн, шамалдан энергия алуу ыкмаларын колдонуп 5 жылда толук энергетикалык коопсуздукка жетишүүгө ишендирди. Булак Спутник чекитке ийже.